Жалал Абад шаарынын негизги көчөсү аталган Ленин көчөсүнө асфальт басуу жумуштарына даярдыктар көрүлүүдө. Учурда көчөнүн эки тарабына темир бетон арык куурлары жаткырылууда. Жолдун узундугу 3,5 чакырымды түзөт. Каржылоо Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдон каралган. Люктарды көтөрүү жумуштары башталды. Жолдун ширинасынын оч деп коет. Очторун алып уже даяр алак жактары. И азыр ошо 14 жерге футляр бергенбиз, 4төн турба. Ошол турбалар боюнча жумуш жүрүп атат. Сметалык баасы 146 миллион тегерегинде болгон, 145 миллион тегерегинде жага алмай жоопкерчилиги чектелген коом утуп алган. Мөөнөтүнү 3 ай деп бергенбиз, октябрдын акырына бүтүрөбүз деп. Аталган көчөдө алдыда унааларга жана жөө адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар жаралат. Ал үчүн көчөнүн көркүн бузган жана жарандарга шамалдарда кооптулук жараткан 39 жардама калканы алынып, дээрлик тазаланды. Мындай иштер калаадагы бардык негизги жолдордо жүрүүдө. Ленин көчөсүндө жарнама калкандарын алуу жумуштары боюнча бүгүнкү күндө жалпы 39 жарнама калкан Ленин көчөсүнөн алынган жарнак калкандары. Анын ичинен 19 П түйүндөгү жарнак калкан, 8 Т түйүндөгү жарнак калкан, 12 Г түйүндөгү жарнак калкан бүгүнкү күндө алынып тазалык муниципалдык мекемесинин короосуна жеткирилген. Азыр ошо 6 жарнак калкан бүгүнкү күндө алына элек, жакынкы күндөрдө алуу жумуштары аягына чыгарылат. Шаар ичиндеги жолдорго асфальт төшөлүп, тротуарлардын курулуп жатышына кала тургундары ыраазы. Анткени өлкөдөгү 3-чү шаардын жолдору жергиликтүү жашоочулар менен келген коноктор үчүн ыңгайлуу болуусу шарт. Мурдадан каттап жүрөбүз, келип жүрөбүз. Мурда таар болот, 2 машина зордо батат эле. Азыр 3-төн 4төн машина бата турган жолду кеңейтип атат. Мэрия иштеп атат да, кичине жок дегенде иштеп атат. Жылыш бар. Az жакшы болуп калды. Буга чейин жөн эле бир нерселер болуп, аз таза болуп, мусордар бар, жок болуп калды, таза болуп калды. Мен көргөндөн бери лотоктор коюлуп атат, таза болуп калды. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында быйыл шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Тагыраагы 2023 жылга 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Мындан сырткары бир катар социалдык объектилердин курулушу да кызуу жүрүүдө. Атап айтканда, быйыл 2 мектеп жана 3 оорукана курулуп жаткан убагы. Бүбүсара Оразалиева, 7 канал, Жалал Абад.